Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан ғой, ким bir уақыт намазды қаза қылса, анын зияндылығы ушунчалык чоң екен, үй бүлө бала чакасын үйүн кошо алдырып берген дейді. Мисалы, Құдай сақтасын, бирөө келип рекет деп коелу, каракчы дейли, келип аялын, бала чакасын бардығын алып кетип калды. Үйүн кошо алып кетип калды. Башына канча чоң кайгы келди, канча чоң зыянга учурады. Bir namazın kazası ушундай. Караңыздар. Ошон үчүн биз бүгүн тобасыз, эгер ошо күнөөнү кылып атып кете турган болсо кандай? Алла субханаху ва таала айтып атат: "Та'муруна бил ма'руф." Алланын элчиси жакшы көргөнгө чакырасыңар. Алланын элчиси жаман көргөндөн кайтарасыңар. Ва ту'минуна билла, өзүңөрдүн ыйманыңарды дагы унутпайсыңар. Мен башкалар ыймандуу болсун, башкалар жакшы иштерди кылсын, жаман иштерден сактансın деп мен өзүм унутуп калайынбы? Ва ту'минуна билла, өзүнүн ыйманын өскөнүн, ыйманын бекемделгенин, ыйманын кубатталганын, ыйманын машалла жаңыланганын, ошону дагы унутпастан башкаларга жакшылыкка чакырып, жамандык. Себептен Алла Таала эскертип берген. Силер адамдар жакшылыкка чакырасыңар, өзүңөрдү унутуп каласыңар, болбосо Куран китеп окуйсуңар, Алланын китебин окуйсуңар. Акылыңар жокпу силердин дейт. Bir башкаларды жакшылыкка чакырып аткандан кийин өзүбүздү дагы унутпайлы.